Акыйкатсыз сот, тешик жол, керексиз билим, жүрөктү тилип, начар медицина, тентиген эл, туруктуу жумушсуздук, дайым кыгынбатчылык, каралбаган балдар жана да чалдар, анан такталбаган чек ара, артта калган инфраструктура, төмөнкү эл аралык аброй, капылантат мени бул санабой. Баягы эле калп шайлоо, өтүп алып өзүнүкүн качайт этип жайлоо, болушунча ооздорун майлоо, чириген система, же качыш, же калыш керек, ар дайым дилемма. Улам мурункусуна шылтап, жоопкерчиликтен качкан, эл жерин саткан, эч тойбогон, дегеле оңбогон, уялткан, чабал, сабатсыз, паракор, абирсиз, арсыз бийликтен тажадым. Кайталанбаса, баягылар келбесе дейм. Жаңылык керек, жаңырып, жаңыртыш керек. Чын эле үмүт артам, ишенип турам. Ойлонсок, койгонсок, аракет кылсак, тоюп корсак, баары оңолот, баары жакшы болот. Маяня жана гомосексуалиттардан тажадым. Кудай буйрса деп убада берген реформаларын киргизбеген саясатчылардан тажадым. Райым миллион боюнча бир жылдан көп созулган Фин полициясынын иликтөө натыйжасын күтүп атып тажадым. Справкаларды чогултуп атып тажадым. Кыргызстанда үмүт таппай, чет өлкөлөргө акча табам деп кеткен мигранттардын ситуациясы боюнча тажадым. Эл талап кылган реформаларды киргизе албаган саясаттык импотенциядан тажадым. Кыргызстаныбыздын байлыктары кенен, бирок ошону туура колдоно албаганыбызга тажадым. Жер жүзүнө чачылып, мамлекеттин ичине бириге албай, ушул урууларды кууп чыкканга эркибиз жок болгонуна тажадым. Өкмөттүн эски жүзүнөн тажадым. Депутаттардын мааниси жок сөзүнөн тажадым. Жолдордун жаман түрүнөн тажадым. Билими жок атка минерлерден тажадым. Жеп жутарлардын өз кызыкчылыгынан тажадым. Жаштардын жолун торогон эски хиттерден тажадым. Айланайындар, тажаттыңар. Биз кыргыз эли азыркы бийликтен тажап биттик. Жолдордун оңолбогондугунан, тротуардын жоктугунан тажадым. Турса да айтпагыла деп турган буйрук күтүп аракачан башкармадан тажадым. Эли журтум бага албас мамлекеттен тажадым. Мамлекетти башкарган чиновниктен тажадым. Акылсыздар башкарган ак үйүмдөн тажадым. Шайлоо келсе элди ойлоп шашкандардан тажадым. Баары ордуна келгенде качкандардан тажадым. Өнүкпөгөн өлкөдө жашагандан тажадым. Убада берип аткарбас депутаттан тажадым. Конституция жоготкон парламенттен тажадым. Иштебеген мыйзамды колдогондор тажатты. Өз жумушун аткарбай күч органдар тажатты. Армияга чакырган комиссарияттан тажадым. Барып келсең жумушка албаганда таң калдым. Ордуларын акчага саткандарың тажатты. Акыйкатты айтпаган соттор абдан тажатты. Тажадым. Мамилебиздеги ынтымактын жоктугуна тажадым. Көп адамды чыркыраткан, сыздаткан, адилетсиздиктен жана акыйкатсыздыктан тажадым. Зордук зомбулуктан, өзүмчүлдүктөн, элимдин кейиштеп алга келип, жумушсуздуктан, жакындарынын оор турмушун көрүп туруп, жардам колун суна албагандардан тажадым. Башкаруудагы билимсиздиктен, куруу адалардан, мекенге болгон сүйүүнүн жоктугуна тажадым. Алакандай өлкөбүздүн баркына жетпей, бейиштей болгон жерибиз бөлүнүп чарылганынан, дүйнөнүн ар бир булуң бурчунда элибиз жетимсиреп жүргөнүнөн тажадым. А силер эмнеден тажадыңар? Мен дагы тажадым. Кыйратып салгансып, каадаланып сүйлөгөндөрдөн тажадым. Убада берип сөзүнө тура албагандардын актанганынан тажадым. Каратып туруп алдап кызарбаган беттерден тажадым. Жөнөкөй маселелерди чече албаган акылдардан тажадым. Билбесе дагы билген немедей сүйлөгөндөрдөн тажадым. Экономикабыз өнүгүп атат деген КТРКдан тажадым. Мен өлкөдө мыйзамдар бузулганынан тажадым. Аялдарга карата, кичинекей балдарга карата зордук, зомбулук көрсөтүлгөн учурлардан тажадым. Кыргызстан страна беглых политиков, революционеров и коррупционеров деген сөздү уккандан тажадым. Бала бакчадан баштап жумушка кирүү үчүн баланча акча берсең ошондо киргизем деген сөздү уккандан тажадым. Кыргызстандын таланттуу инсандары,
элине, жерине кереги тийчү жаш улан кыздар азыр башка мамлекеттерге барып, башкаларга кызмат кылганына аябай өкүнөмүн. Шайлоо алдында берилген убадалар аткарылбагандыгынан тажадым. Өзүнүн ишин так аткарбаган, элге тамаша айткан, элди күлгүзгөн атка Ким эмнеден тажады? Мен мисал үчүн калпычы депутаттардан, калпычы партиялардан, калпычы бийликтен тажадым. Шайлоо алдында укмуш убадаларды беришет. Бирок бийликке баргандан кийин бирөөнү да аткарышпайт. Кана ошол берген убадаларың деп сурасаң, мандатыбыз жетпей калды. Же да башка шылтоолорду айтып кутулушат. Кантип ушул бетиңер менен эми элдин алдына барасыңар? Качан силер калп айткандан тажайсыңар? Мен силердин калпыңарды угуп атып тажадым. Всем привет, друзья. У меня возник вопрос, почему кто-то ворует миллионами и при этом гуляет на свободе, а кто-то ворует одну курицу и садится в тюрьму на 5 лет? Или кто-то грабит аптеку, чтобы вылечить своего ребенка, и идет в тюрьму на 3 года. А кто-то сбивает человека насмерть, откупается деньгами и опять гуляет на свободе. Почему мы постоянно слышим, этот родственник сидит там-то и ворует, а при этом мы сами ничего не делаем? Почему наши близкие люди уезжают на заработки в Россию, страну СНГ, горбатятся там чернорабочими, их там оскорбляют, а при этом их же дети остаются здесь и подвергаются семейному насилию? На самом деле это все надоело. Мен тажадым достор. Жашообузда саясат көп болгондон тажадым. Чынында илим, билим жана маданиятты сүйлөшсөк, андан да жакшы болмок. Бирок азыркы саясий абал, билимдеги абал бизге андай эркиндикти бербейт. Мисалын ордуна флешмобторду сүйлөшөбүз, депутаттар жасаган жана башка эмелерди. Башка мамлекеттерде азыр жаңы технологияларды, инновацияларды, низкоорбитальный спутниктерди сүйлөшүп жатышат. Марска колония салган сүйлөшүп жатышат. Биз болсо ошол эле коррупция жөнүндө жана башка эски эле темалар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Мен эмнеден тажадым? Жаман менен жакшыны айырмалай албай жатканыбыздан тажадым. Жаман экенин көрүп турсак да кошоматтанып, жагалданып, мактап, ал эми жакшыны көзү тирүүсүндө баалай албай жатканыбыздан тажадым. Мен ишенчектигибизден тажадым. Канча жолу алдады десеңер, 30 жыл аралыгында канча жолу мүмкүнчүлүк бар болсо, ошончо жолу алдады. Мен логиканын жоктугунан да тажадым. Өзүбүз капчыгыбызды жукартып, сен мага кызмат кыласың деп шайлап алгандардын кайра алдына барып өзүнө кызмат кылгандан тажадым. А сен эмнеден тажадың? Сен аксың, сен карасың. Сен жашсың, сен аялсың. Сен оштуксуң, сен чүйлүксүң. Сен тияктан, мен бияктан. Сен өзүбүздүкү, бул тиги жердики. Бул андай, бул мындай деп туулган жеринен, улутунан, тилинен, дининен, жашаган жумушунан, көз караштарынан ар кандай нерселерди кылып, себеп деп табып бөлгөндөн,
бөлүнгөндөн бөлгөндөрдөн тажадым.